Кутмандуу күнүңүздөр менен урматтуу телекөрүүчүлөр, радио каармандар, республикалык штабтын пресс борборунда калктуу конуштарды таза суу менен камсыздоо иш аракеттери тууралуу Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу Суу ресурстары мамлекеттик агенттигинин директорунун орун басары Момунов Сайпидин Эсеналиевич маалымат берет. Анда эмесе Сайпидин Эсеналиевич, сөз сизде. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Өзүңүздөргө маалым болгондой, Кыргыз Республикасынын туруктуу өнүктүрүүнүн улуттук стратегиясы 2040 жылга чейин президентибиздин указы менен бекитилген. Аталган улуттук стратегиянын ишке ашыруу максатында Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн токтому менен Кыргыз Республикасындагы калктуу конуштардын таза суу менен камсыз кылуу жана саркындуу сууларды чыгаруу боюнча дагы өнүктүрүү программасы 2026 жылга чейин иштелип чыгып, иш чаралары бекитилген. Азыркы учурда калкыбыздын таза суу менен камсыздалышы 70% түзөт калктуу конуштарда. Суу ресурстары мамлекеттик агенттигинин алдына коюлган негизги милдеттердин бири бул 2024 жылга чейин мөөнөттө республикабыздагы көйгөйлүү болгон 822 калктуу конушта таза суу менен камсыз кылуу. Бул калктуу конуштар 822 калктуу конуш бул таптакыр таза суу системасы курулбаган жана таза суу системасы өткөн кылымдын 1950 жылынан баштап 1970 жылга чейинки курулган системалар болуп эсептелет. Республикабыздагы калктуу конуштар таза суу менен камсыз болушун андан ары жогорулатуу багытында инвестициялык булактарды тартуу көлөмүн көбөйтүү боюнча тиешелүү иш аракеттер биздин агенттик тарабынан жүргүзүлүп келүүдө. Бул багытта Дүйнөлүк банктын колдоосу менен учурда 71,2 миллион долларды түзгөн долбоор Ош облусунун 33 айылын, Чүй облусунун 41, Ысык Көл облусунун 17 айылын, жалпы 91 айылды камтыган долбоор. Ошондой эле Ислам өнүктүрүү банкынын жана Сауд өнүктүрүү фонду тарабынан колдоого алынган долбоор Жалал Абад облусунун 25 айылын, ошондой эле Баткен облусунун 44 айылын жана Талас облусунун 17 айылын камтыган долбоор өз ишин жүргүзүп жатат. Ошондой эле Азия өнүктүрүү банкы тарабынан дагы жалпы долбоордук баасы 32,9 миллион долларды түзгөн долбоор Нарын облусунун 31 айылында башталуу алдында турат. Ошондой эле жалпы алганда бул долбоорлор 187 миллион долларды түзгөн долбоор жалпы 211 айылды камтып, республикабызда ушул арыз мекемеси аркылуу ишке ашырылып жатат. Ошондой эле жүргүзүлгөн иштердин жыйынтыгында акыркы 3 жыл ичинде ушул 822 көйгөйлүү болгон айылдын 107 айылында таза суу менен толугу менен камсыз болду. Айылдардан сырткары шаар жерлерине токтоло турган болсок, республикабызда Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкы, ошондой эле Евро биримдик жана ошондой эле Швейцария конфедерациясынын колдоосу менен жалпы наркы 192 миллион еврону түзгөн долбоор республикабыздагы 31 шаардын 20-сында ишке ашырылып жатат. Анын ичинде 2018-19 жылдарда 6 шаарда таза суу менен камсыздоо боюнча долбоорлор өз ишин аяктады. Бул шаарлар Бишкек шаары, Ош шаары, Жалал Абад, Нарын, Талас жана Кант шаарлары. Ал эми 2020 жылы, үстүбүздөгү жылы Баткен облусунун Баткен шаарында, ошондой эле Сүлүктүү жана Жалал Абад облусунун Кербен шаарларында долбоорлор өз иштерин аягына чыгаруусу күтүлүүдө 3 шаарда. Ошондой эле жакынкы күндөрдө ишке ашыруучу тартылуучу инвестицияларга токтоло турган болсок, Кытай эл республикасы тарабынан 100 миллион долларлык грант республика боюнча 247 айылда ишке ашырылмакчы. Бул жерде андан сырткары Евразия стабилдештирүү жана өнүктүрүү фондунан дагы 48 миллион долларды түзгөн долбоор 35 айылда ишке ашуу алдында турат. Бул боюнча чечимдер жакында эле өткөн жумада ушул Кыргыз Республикасынын премьер-министринин төрагалыгындагы фискалдык жана экономикалык саясат боюнча координациялык кеңешмеде кароого алынды. Ал эми республикалык бюджетке токтоло турган болсок, 2019 жылы республикалык бюджеттен таза суу курулуш иштерине 500 миллион сом өлчөмүндө акча каражаты каралган. 2019 жылдын эсебинен жалпы 38 айылда таза суу системалары курулуп пайдаланууга тапшырылды. Бул 38 айылдын ичинен 24 айыл республикалык бюджеттин эсебинен, 7 айыл өнүктүрүү фонддору эсебинен жана 7 айыл Бүткүл Дүйнөлүк банкынын колдоосу менен пайдаланууга тапшырылды. Быйылкы 2020 жылда биз 80 айылда таза суу системасын куруп пайдаланууга тапшыруу пландарыбыз бар. Бул жалпы 175 миң киши таза суу менен камсыз болушун билдирет.
Бул долбоорлор негизинен бүткүл дүйнөлүк банк жана Ислам өнүктүрүү банкы аркылуу 24 айылда, республикалык бюджеттен 28 айылда жана ошондой эле башка каржы булактарынан, бул жергиликтүү өнүктүрүү фонддорунан, ошондой эле жергиликтүү бюджеттердин эсебинен жалпы 28 айыл болуп 80 айылда таза суу системасы курулуп пайдаланууга тапшырылмакчы. Ал эми бүгүнкү күнгө карата ошол 80 айылдын ичинен 15 айылда таза суу системасы толугу менен курулуп пайдаланууга тапшырылды. Ал эми кийинки 2021 жылдары 100дөн кем эмес айылдарды тапшырып, биз жалпы 2024 жылга чейин бизге коюлган тапшырма болгон 822 айылды толугу менен пайдаланууга тапшырабыз деген пландарыбыз бар. Чоң рахмат. Рахмат, Сапинесин эле чейин мүмкүн болсо расмий тилде кыскача маалымат алсак. Уважаемые телезрители, как вы сами знаете, у нас в республике была утверждена национальная стратегия устойчивого развития нашей республики до 2040 года указом президента нашей республики. В рамках выполнения национальной стратегии постановлением правительства Кыргызской республики была утверждена программа развития систем питьеводоснабжения и водоотведения населенных пунктов Кыргызской республики до 2026 года. На сегодняшний день обеспеченность населения Кыргызской республики чистой питьевой водой составляет 70%. И по выполнению поставленных задач нашим агентством водных ресурсов ведутся работы по обеспечению населения питьевой водой до 2024 года 822 сел. Это села, где вообще система питьеводоснабжения отсутствует, либо система питьеводоснабжения была построена от 50-х до 70-х годов прошлого столетия. В целях выполнения также по повышению показателей обеспеченности населения чистой питьевой водой ведутся работы по привлечению инвестиционных средств из зарубежных доноров. В рамках этой программы на сегодняшний день ведутся проекты при поддержке Всемирного банка на общую сумму 71,2 миллиона долларов, которая охватывает 33 села Ольской области, также 41 село Чуйской области и 17 сел из Сыкульской области. В целом 91 село будет обеспечено чистой питьевой водой при поддержке Всемирного банка. Помимо этого, нашими партнерами являются Исламский банк развития, Саудовский фонд развития. При поддержке этих банков и фондов реализуются проекты на общую сумму 83 миллиона долларов в Джалабадской области с охватом 25 сел и в Баткенской области с охватом 44 сел. Также в Таласской области с охватом 17 сел. Также при поддержке нашего партнера Азиатского банка развития началась реализация проекта в Нарынской области с охватом 31 села в общей стоимости на 32,9 миллионов долларов. Общая сумма привлеченных инвестиционных средств в эту сферу составляет 187 миллионов долларов с охватом 211 сел. По итогам проведенных работ за последние 3 года были построены и сданы в эксплуатацию системы питьеводоснабжения в 107 селах. В результате чистой питьевой водой были обеспечены 202 тысячи человек. Также помимо населенных пунктов, сельских населенных пунктов, у нас реализуются проекты в городах. Из 31 города реализуются проекты в 20 городах при поддержке Европейского банка реконструкции и развития, также Евросоюза и Швейцарской конфедерации. Сумма привлеченных средств в эту сферу, то есть для городов, составляет 192 миллиона евро. И по итогам проведенных работ за последние 2 года, за 2018 за 2019 годы, были построены и сданы в эксплуатацию системы в 6 городах. Это города Бишкек, Ош, и Джалалабад, Нарын, первая фаза, Талас и Кант. И в этом году мы намерены завершить строительство объектов в городах Баткен, Сулюкта и город Кербен Джалалабадской области.
Также я хотел бы остановиться на привлекаемые инвестиционные средства. Значит, нами ведутся переговоры по привлечению грантовых средств со стороны Китайской Народной Республики на общую сумму $100 миллионов. На эти средства будет построена система в 247 селах нашей республики. Также ведутся переговоры с Евразийским фондом стабилизации и развития по привлечению средств на общую сумму $48,2 миллиона, который охватывает 35 сел нашей республики. Эти проекты начнутся на следующем году, в 2021 году. Помимо иностранных донорских средств, привлекаются средства и из республиканского бюджета тоже. В прошлом году, в 2019 году, из республиканского бюджета по статье «Капитальные вложения» были привлечены средства в сумме 500 миллионов сомов, и в результате были построены и введены в эксплуатацию системы в 38 селах нашей республики. В этом году нами планируется обеспечить 80 сел чистой питьевой водой с охватом 175 тысяч человек. И на сегодняшний день из этих запланированных 80 сел были построены и сданы в эксплуатацию, то есть строительство завершено в 15 селах. И таким же путем мы на следующие годы должны обеспечить каждый год не менее 100 сел. И по итогам до конца 2023 года или до 2024 года мы должны завершить строительство в 822 селах нашей республики. Также обеспечить все наши города чистой питьевой водой и системами водоотведения. Спасибо большое за внимание. Спасибо. Уважаемые телезрители, радиослушатели, на этом мы завершаем брифинг в пресс-центре республиканского штаба. Вас проинформировал заместитель директора Государственного агентства водных ресурсов при правительстве Кыргызской республики Момунов Сайпедин Исеналиевич. Спасибо за внимание.